Гиластар канча убакытка чейин чаңдашат деген суроо келип тур туугандар. Мына бүчүр, булар кече ачылган, булар бүгүн ачылган. Мыналар бүгүн эми ачылып баштады. Мынанда эми гана бүчүр болуп атат. Булар ачылды элек. Демек булар эртең ачылат. Туугандар, гилас бир жума бою гүлдөп турушу мүмкүн. Бирок чаңдашуу убактысы 2 сааттан 2 күнгө чейин болушу мүмкүн. Бүгүнкүдөй күн суук боло турган болсо 2 күнгө чейин тура алышы мүмкүн. Себеби мына энеликтин моюнчасы ушул кургаса бүттү. Чаңдашса чаңдашып калды, чаңдашпаса моюну кургагандан кийин бул жакта чаңдашуу жүрбөйт. Ошон үчүн эртерээк гүлдөгөн, оңой чаңдаша турган гиластарды тиккенибиз макул. Азыр мыналардын аталыктары кичирейип, бозурайып калган мынеке. Энеликчилери дагы башы бозурая баштаган. Демек булар чаңдашып бүттү, же болбосо убактысы өттү. Чаңдашты, чаңдашпады, бул кийинирээк билинет. Мыналар азыр момент. Мындай коңгуроо сымал болуп турат го, мындай. Ушулардын ичи сап-сары бойдон аталыктары чоң-чоң бойдон турат. Мына суу бойдон да мыналар. Ным бойдон дейин, мынеке. Булар азыр чаңдашканга өтө момент. Ушул убактары чаңдап келсе, демек чаңдашат. Өзүнө чаңдашкан сорттордо мындай маалда дагы ушундай, мына ушундай моментте дагы өзүнө ичинде туруп дагы чаңдашып калат. Дагы бир келаткан келечектеги көйгөй оңой чаңдаша турган, же болбосо өзүнө чаңдаштырган сорттордун көпчүлүгүндө коштук болуп калыш мүмкүндүгү болот. Ысык зоналарда, салкын зоналарда андай нерсе болбойт. Ушундай туугандар 2 сааттан балким 2 күнгө чейин болушу мүмкүн. Ушул убакта булар чаңдашып калышы керек. Эгерде чаңдашпай калса, булар гүлүн төгүп салат. Дагы бир нерсе, эгерде азык жетишпесе дагы, азот, кальций, бор жетишпесе дагы булар төгүп салышы мүмкүн. Ушул убакта кальций, азот, бор, цинк кармап калыш үчүн чачылат. Чачылат, же болбосо тамырдан берилет. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Кудайым багыңыздарга берекесин берсин туугандар.